أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly tuğanlar, biz gayreli bayaqı dolbarı dulan tudabız, sülüktü leylek moldaları dolbarı. Bizden bugünkü konağımız, oşal ustazda, molla uzulqaynar damlarda çok okuganbız. İslamskiyde de anışa bizden keyin kelip okugan, anan Soquluqtagı meşittin imamı Turgunbay Damlani çakırganbız. Anday bolsa söz Damlanın özüne öyle. Selamun aleyküm ve rahmatullah. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz nefirge hoş gelipsiz Turgunbay Damla. Neme bizde bayağılı soru. Özünüzün atınız, atanızın atı, leylek sülüktünün kaysı ayılından bolasız, anan kaysı jılk bolasız, keseklerden kaysı vurusundan bolasız. Oşol jönde bir sire tanış ötsöňiz, anan başka sorulardı berебиz. Assalamu alaikum, hurmatly bugünkü damlalar, şol leylek sülüktü mollalar dalbarının körarmandары. Men atım Ismanov Turgunbay Аширматкулович 1978 жылы Сүлүктү шаарында төрөлгөм. Уруум Эшкара. Keseklerin Eşkara vurusu. Эшкара уруусунан болобуз. Чоң атам өзүбүз да ошо Сүлүктүдө жашап калгандыктан биздин уруу негизинен Чимген айылында жайгашкан. Чимгендеги Эшкаралардын Жалаңдөш деген тобунан болобуз. Ana bu жерде дагы ошол олай суроону. Бул баягы дин жолго түшкөнгө не себептер болду? Же болбосо бир атаңыз молдобу, чоң атаңыз молдобу дегендей. Кандай дин жолго түшкөнгө бир себептер болуп калат да. Аллага чексиз мактоолор болсун. Ошо биздин дин жолуга түшүүбүзгө себеп мен чоң атам Молла Жумак деп таанымал. Ошо Молла Жумак аты менен таанымал. Өзүнүн аты негизи Жумагул. Ошо кыскартылганда Жумак болуп, анан ошо илим алып, моллочулук жагы болгон себептен эл бардыгы Молла Жумак деп тааныйт. Мына ошол чоң атам бизди өзүнүн балдарын 6 уул 1 кыздын атасы болгон. Ошо илим алып, элге ошол илимин жайылтып эл кызматында имамдык кылып жүргөн киши болгон. Ошол чоң атам мен кичинекейимде өзү негизи балдарынан эле бардыгын эле бир сырадан бир аздан окуткан, бирок улантылып калбаган. Ошол себептен неберелеринен дагы бардыгыбыз эле окутту окшойт. Ошолордун ичинен мен ошол улантып кеткендердин катарында болгондуктан мен кичинекейимден эле ошо чоң атам сабак берет эле. Бизди кызыктырып, үйүнө чакырып. Мен чоң атам короосунда эле өзүнүн да үйү ошол эле короодо жайгашкан. Ошо чоң атам менен бир эле короодо үйүбүз. Ошо чоң атамдын үйүнө өзү алдына чакырып алып кел деп ошол Куран окуганды мен кичинекейимден эле үйрөткөн. Болжол менен мен 2-чи же 3-чү класс болсом керек. Эң биринчи баштаганыбыз. Ошол убакта келип чоң атамдан сабак алар элек. Бизди кызыктырып, анча-мынча тыйын берип коет эле ал убакта. Ал убакта ошол адырда эле ошол балдарга 5 алсаң мынча берет, кызыктырып окутабыз го. Сайыздын убагында ошо копейк деп коет эле го, ошо тыйындардан анча-мынча берип коет эле, анан биз ошого да кызыгып барат элек. Негизи ошол окутканда бир аз мындай Кудай берген эме окшойт, кичине тез эле жакшы өздөштүрүп кеттик окууну. Балким бул тез өздөштүргөнүзгө ошол убакыттын мектептеги билимибиз дагы пайда берген болсо керек. Себеби мектепте ушунчалык биринчи мугалимдерибиз жакшы окуткан экен. Ошо тамга таанууну ошо мектептен дагы бир аз жакшы окуп калдык эле. Ошол себептен бул тарапты дагы окуганга жеңил болду. Анан мисалы мына бизде Молла Узулкайнар Дамлада экөөбүз чогуу окуганбыз. Ошондо мен билем жого жактан мисалы бир камчеттер деп коет. Аяктан мисалы Молла Курбанбек, алардан мисалы Молла Жунайдулла Дамла. Ошолор сабак берет эле. Молла Жумакта сабак бере эле ошондо үйдө шакирттер келип сабак алат. Берет эле. Мен биринчи ошо өзүнүн эле неберелерин, анан кошуна ошо жээнибиз Алмаздар, Артыкбек ошолор менен
мен кам Насир, Нави шулардын бардыгыны топтоп бир окутуп баштаган негизи. Анан ортодо ар кандай себептер менен улантылбай калгандар болду. Ал убактан биздин берки кошуна көчө барбы, Самат Садыков көчөсүндө баягы Мыктыбек алар жакта. Шул тараптан балдар келип окуйт эле да. Алар бир аз кийинчерээк окуду, биз башталган маалда эмес. Биз болжол менен 6-7 класс болуп калган маалдарда келди да. Чоң атам өзү ошол Куран окуганды үйрөтөт эле дагы, анан өзү негизи Муктасар китебин ошо түзмө-түз Муктасардын өзүнөн окугандык себептен мага кеңеш берди да. Мындай сен тил окусаң жеңил болот деп, анан тил окуганга мына кошунабыз Молла Зулкайнар дамлага ошол жерде балдар бар, как раз окуп аткан. Ошолорго кошом, ошолор менен барып тил окуйсуңан андан ары илимиңди улантасың. Мен окугандай метод менен окуш кыйын. Себеби биз мындай лугат китептерди аз-маз эле окубасак, негизинен биз Муктасарды түзмө-түз окуп, даже жаттап окуганбыз деген да. Ошол себептен мен ошо Куранды окуп, бир парага жакындап калган эле. Анан сиздерге алып барып кошкон, Молла Зулкайнар дамлага алып барып кошкондо, мен барганда билем сиздер Наба сүрөсүн, Amma сүрөсүн биринчи 4-5 катарын жаттаган экенсиздер. Мен барганда ошону тапшырдыңыздар. Мен 1-2 сүрө калган эле өзү ошо Наба сүрөсүнө жетишиме. Анан сурады дамла. Ушундай балдарга кандай эме кыласың деп, анан окуган бөлүгүмдү окуп бергенден кийин анан болду, мына балдар менен кошулуп жаттай бересиң. Булар 4-5 катар эми жаттады. Сен ошону кошуп, бүгүнкү берилген тапшырманы да кошуп жаттап келесиң да. Анан ошонун ары ошо Молла Зулкайнар дамланын сиздердин катарыңыздарга кошулуп улап кеткенмин да. Чоң атам ошентип жаштайымдан ошо кызыктырып ниет кылган экен ошо окууга. Ар дайым мындай үйдөгү анча-мынча иштерден эле бошотуп коет элем, мындай ишке жараган кезимде делечи. Кичинерээбизде баарыбыз ойноп эле жүрдүк, бирок иш жок да. Анан чоңоюп ишке жарап калган маалда деле анча-мынча иштен бошотуп, бул сабак окуйт деп сабактарга бөлүп коет эле да. Ошол андан кийин ушу Молла Зулкайнар дамлада окудук да. Негизи эме Молла Жумак дамла биз Жумак дейбиз. Анан кийин Чимгенге көчүп баргандан кийин кейлер муну Молла Мухтар дейт экен да. Мисалы мен Молла Мухтар дейт, кайсы Молла Мухтар? О Сүлүктөн келген дейт. Анан бизде Сүлүктөн Молла Мухтар деген жок. Молла Жумак эмес десем билбейм, Молла Мухтар деп ошондой деп. Ошондон кийин билип калдым да. Молла Мухтар деп аталып калган себеби неден? Өзү чоң атамды бизде Молла Жумак деп айтат. Анан өзүнүн ошо молдолордун жыйындарында, өзүнүн молдо досторунун, молдолордун тобунда Молла Мухтар деген дагы аты бар экен да. Мен деле муну бир кызыктуу окуя менен укканмын. Себеби биз айылда окуп жүрүп, анан бияка шаарга ошо Кызыл Тууда медресе ачылганда, мына Мухаммад Казы дамла, Ашыр дамлалар ошол жерде устаз болгон. Ошол жерге окууга келип калганбыз да. Ошондон биз окуп жүрүп, айылга баралы деп уруксат сураганда, Молла Сабыр дамладан уруксат сурайсыңар деп биздин Молла Сабыр дамлага жиберген. Себеби ал жерде ошо жетекчи Молла Сабыр дамла эле да. Анан Молла Сабыр дамланын үйүнө бардык, бир 4-5 бала барганбыз. Анан ушундай айылга барып келели деп, жашпыз да. Биз ошондо 9-класс бүтүп келген маал эле. Каникулдарда келип окугансыздарбы ошондо? Жок, 9 бүтүп эле келип бияка медресеге тапшырганбыз да. Анан айылдан биринчи жолу узак мөөнөткө чыгып, анан сагынып ошо айылга баргыбыз келип уруксат сураганыбызда дамла ошо Молла Сабыр дамлага жиберген. Молла Сабыр дамла ошон барганыбыздан сурап, каяктан болосуңар деп сураган. Бир сыйра мурда тааныйт эле, бирок бала көп себептен кайрадан сураган да. Сурагандан айтсаган бир сыйра айтсак, Сүлүктүнөн Молла Мухтар деген бар эле, ошол кишинин небереси келген эле окууга келген экен деген. Ошол ким деп сурагандан Молла Мухтар деп эч кимибиз тааныбайбыз. Мен дагы тааныбайм. Болбосо Сен Молла Мухтар тааныбайсың, Сүлүктүнөн болуп турат деди. Анан жок, Сүлүктүнөн кандай моллолорду тааныйсың деди. Анан бир сыйра айттым, айтсам арта Молла Жумак деген аты Молла Мухтар болот деди. Анан күлүп мен анын небересин деди. Сен чоң атаңдын атын билбей турбайсың деди да. Себеби эч ким билбейт да Сүлүктү. Ошо өзүнүн ошо моллолор жамаатында Молла Мухтар деген ат коюлган экен. Ошол Молла Сабыр дамланын айтып бергени боюнча ошо
моллолорду ошо Абдисамин Дамла устазы, ошол киши бардык элексүлүктүү Баткендин моллолорун жыйнап бир жыйында болгондо ошол жерде таанышып эметкен. Анан ушу китептерин, окуган китептерин сурап, анан бир аз анча-мынча текшерип эмет кылып көргөн окшойт да. Анан ошондо бул кишинин аты мындан ары Молла Мухтар болсун деп жарыя кылган экен. Ошондон анан ошо досторунун бардыгы Молла Мухтар деп атап калышкан да. Жалпы эл өзүбүздүн жергиликтүү элибиз Молла Жумак десе, ошо достор Молла Мухтар дешкен. Мен да ошо кызыктуу бир окуя менен Молла Мухтар деп аталып калгандыгын ошондо биринчи жолу билгем да. Молла Жумак Дамла өзү бул каерде окуган экен? Мындай айткан бекен? Маалыматтар барбы? Кимдерде окуган, устаздары ким болгон? Мен өзүм чоң атамдан сураган маалым болгон, бирок ошондо эң акыркы устаздарын айткан экен да. Акыркы устазы ошол Молла Төрөкул деп, ошо 8-ойдо өзүдөн эле бир 3-4 үй нары Сайдилова бар го баягы бурулуштагы. Ошо кишинин атасында Молла Төрөкулда окуганмын деп айткан да. Анан кандай окугансыз, сиздердин убагыңыздарда кандай болгон деп мен кызыгып сураган. Ошол эмнедечи, ошол убакта. Биз дейт ошол иштеп, үй бүлө багып, андан сырткары сабакта калат элек дейт. Ошондо ошо Молла Төрөкулдун үйүндө кечке курун түнү барып, дасторкон чекесинде мындай чай ичип отурган кишилер сыяктуу болуп отуруп, анан сабак алат элек дейт да. Себеби ал убакта ушунчалык динге болгон кысым дейбизби, кылып ошол маалда тоскоолдуктар көп болгон экен да. Ошондо ошо чай ичип отурган кишилер сыяктуу болуп отурат элек дейт. Тырык этип бир нерсе болсо, ошо китептерибизди жашырып, жөн эле сүйлөшүп отурган адамдар сыяктуу болуп отуруп калат элек дейт. Анан тынчып калганда кайра дагы сабак баштайт элек дейт. Ошентип жүрүп окуп жүрдүк дейт. Анан ар кандай мындай айтып койгондор болот экен, балким ошол көрүп калгандарбы же угуп калгандарбы, ушул жерде ушундай сабак болот дегенден текшерүү да келип калчу экен да. Анан ошол устазыбызды дейт акыркы убактарда көбүрөөк текшерип калды дейт. Көбүрөөк текшерип калган себептен анан бир күн бардыгыбызды жыйнап, мындан кийин эми сабакты токтото турган болуп калдык. Эми сабакты улабайт окшойбуз балдар деп, анан баарыбызды бир сыйра таркат дейт. Анан кийин бир 2 күндөн кийин мен өзүмдү жекече чакырып, башкаларды таркатты, мен бирок сени улантасың окуун деп, өзүнүн жогорку көчө жактан основной кирген негизги дарбазасы жактан эмес, короосунун огородунун наркы башыдан кичинекей бир эшик ачып, ошол мен үчүн ачып берген дейт да, ошол эшикти. Машалла. Ошол эшиктен ачып, ушул жактан келди, анан биздин ылдыйкы көчөбүз менен келип, ошол жактан кирип, андан түнү келип, кирип окуп жүрдүм дейт да. Анан неге башкаларды окутпады деп таң кызыгып сурадым. Эми сурасам, эми ал жерде балдарда ар кимде ар кандай акыбал болуп калат дейт да. Мына жумуштан келет, сабагы даяр болбой калат. Ушинтип отуруп анан көбүнчө мен сабакты калтырбай даярдап барат элем дейт. Балким ошол себептенби мени алып калган дейт да. Болбосо дагы башка бирге окугандар болгон дейт. Анан акырында ошентип кысым боло бергенден башкаларга уруксат берип мени эле алып калган дейт. Ошентип окугам деп, ошол устазымда окугандыгын мага мен жекече өзүм ошону укканмын да. Анан эми чоң атам 97-жылы кайтыш болуп кетти. Негизи өзү 27-жылкы 70 жашында каза болду да. Андан кийин мен атам эң улуу баласы. Мен атамдан кайтыш болгон. Андан кийинки абаларым бар, атам менен бир тууган. Ошолордон сурайм дем, алар менден канча болсо дагы улуу. Кандай болгон, кимден окуган экен деп сурагам да. Жаштыгынан эле окуган экен негизи. Ошол биздин айылда азыр досу деп айтып жүрөт. Молла Шайпаз деп Айштабадан каза болгон. Ошонун атасынан окуган деген дагы маалыматтар бар. Анан өзүнүн бир тууган тагасы Молла Жанжигит деп Тайланда жашаган. Чоң атам ошо атасы жаштыгынан каза болуп болуп кеткенде, ошо тагасынын колунда дагы бир канча убакыт жашап калган да. Тайланда. Ошондо ошол тагасынан дагы илим алган экен. Ал жактан балким кат сабаттарын жоюп, Куран окугандарды үйрөнүп алган болушу мүмкүн. Андан кийин ошо фикh илимдерин, бир аз хадистерди ошол
Молла Төрөкулдан окуган экен да. Мага айтып берген маалыматтар боюнча ошондой. Чоң атам эми ошол 6 баласы, 1 кызы болуп 7 балалуу болгон. Дайыма ошо биринин артынан бири балдары чоңоюп, ушул өзүнүн үй бүлөсүндө баккан, ушул дин илимин алуунда улантып, ушундай кыйын замандар болсо деле, ошондо бекем болгон экен да. Ошол маалда мен таң калат элем, дайыма ушу тез-тез, эми мага тез-тездей көрүнсө керек, ошо даарат алып, намаз окуп, Куран окуп, үйдө отурар эле. Мен өзүм билбейм, бирок бизден улуураак 18ден бир 3 киши келип сабак алат эле. Ошолордун бирөөсү айтып калганда, бул устазыбыз айына 1 хатым кылып турат деп. Куранды айына 1 жолу хатым кылып турат, чоң атаң билесиңби дейт эле да мага. Билбейм деп коет элем. Ойлоп көрсөм, мен да кичине убагымда көрүп жүргөм. Өзүн мындай отуруп алып, китеп кое турган тактайчасы бар эле, ошого коюп алып, дайыма Куран окуп, ичине бир мындай кат чөп деп коет. Ошол кагазды мынтип туруп, учун учкурлап туруп, ошо жерге салып, жаап коет эле. Ошо Куранды дайыма окуп турат эле да, көрсөм. Күнүгө 1 пара окучу экен да, айына 1 жолу хатым кылса керек. Кээ бир окулбай калган күндөрү башка күнү толуктоо окуса керек, кылып, көп көрөт элем да аябай эле. Карасаң эле, кирсең эле Куран окуп отурган болот эле. Машалла. Андан кийин ошо Сүлүтүдө дин эркиндиги берилгенден кийин анан ошол балдарга сабак бере баштады. Анан аягында 80-90 мен эсимде жок, балким сиз билерсиз, өзүнүн мечит ачылды го. Мечит курулганда биз кичине бала элек, билебиз, ошо улайды экскаватор менен жасап, аны бир телешка менен ар кайсы жерге ылайды төгүп берип, анан бизден чоңдор аны куалак кылып куят. Ошентип отуруп, ошо ашар жолу менен салынган мечит бар, өзүңүз билесиз. Ошол күндөрдү эстесек өтө бир бактылуу күндөр болгон экен. Ошол жерде ошол мечитке имам болуп бир канча жыл кызмат кылды элге. Анан ошол Чимген айылында да ошол бизден кийин мечит ачылды. Ошол жерге мечит ачылып атыптыр. Ошол жака Чимгендик эшкара туугандар чакырып атат, ошол жерге имам болуп бер деп талап бар экен элде. Ошол жерге чакырып атат деп айтып, анан ошол Чимгендин аксакалдарынан, ошо эшкара уруусунан келип, бизде ушундай мечит салынып атат, ошол жерге имам болуп бериңиз. Ошол жерде эми биз Сүлүтүдө жашап калдык да, эми чоң атам балдары да баары Сүлүтүдө жайланышып калган, эми ошол уруусунун арасында да жашаганга бир аз мүмкүнчүлүк болуп, анан ошол Чимгендин аксакалдары дагы жер алып бергенге жардамдашып, андан кийин ошол үй салганда ошо ашар менен эл баардыгы топтолуп келип бир чоң үйдү бир күндө эртеден кечке чейин дубалын тургузуп койгон да. Ошол 95-жыл болчу. Мен как раз 11-класс маалыбыз да, биз мектепти бүтөр жылдары. Ошол жерде кызмат кылып, анан тагдыр экен, эми ошол 97-жылы февраль айында каза болду да. Ошол жерде имам болуп жүрүп, ошол күнү орозо айт болчу да. Ошо орозо айт намазында, айт намазга намазды окуп бүтүп, хутбага минбарга жөнөр алдында ошол жерде жыгылган да. Машалла. Ошол жерде жыгылып, анан ошондон өзүнө келбей, ошо күнү эле кайтыш болгон. Айт күнү даарат менен. Эртеси күнү айт күнү ошо айт намаздан кийин жыгылган болсо, болжол менен түнүгү үзүлгөн. Ошо менен анан эртеси күнү коюлган. Ошол убакта мен 97-жыл мен исламскийде окуйт элем. Как раз ошо орозодо каникул беришиле го, ошо мурдараак. Ошондо мен каникулда барып калган элем да айылга. Биз эми Сүлүтүдө элек. Ошондо кабар келип калды. Кабар келип калгандан анан чуркап эле бардык. Барганда больницага алып кеткен экен, анан больницадан түштөн кийин эле чыгарып беришкен. Келип, ошо эртеси күнү анан кайтыш болгон. Жаназасында аябай чоң жамаат келип,
ошондо билгенбиз эми чоң атабыздын ушундай кадыр бактуу ошо дин илимин алып ушул элге кызмат кылгандыгын. Андан сырткары ошол биздин айылда өзүңүз билесиз аябай аксакалдардын ынтымагы ушунчалык жакшы экен да. Азыр эстесек эми абагында билген эмеспиз баркын. Азыр эстесек биздин көчөнүн аксакалдары аябай көп эле. Ар бир үйдө бирден аксакал бар эле го узун көчөдө. Ошол аксакалдар тойлорго келсе катар болуп тизилип келер эле. Колго суу куюп атып чарчап калат элек го. Колго суу куюп атып чарчайт элек ошо. Ошол жамаат менен ошол мечитте ошол жамаатка имам болуп кызмат кылып жүргөн. Албетте ошол пенсияга чыккандан кийин сакал коюш керек эле да. Бизде ошондой бир адат бар эле да. Пенсияга чыктыңбы, сен аксакал болдуң деп сакал коет эле. Азыр эми 70ке чыгып калса деле сакал жок да азыркылардачы. Ошондой ошол убакта аябай аксакалдар көп эле. Азыр барып калсак ошол аксакалдардын дээрлик бардыгы эле калбай калыптыр да. Бардыгы эле калбаптыр. Андан кийинки курактагылар, аксакал курактагылар, ушулар аксакалда азыр эми аларга деле Аллах таала өмүр берсин. Ошол аксакалдардан бирөөсүн бир Зулпаганы бир барганыбызда ошо насип кылып зыярат кылып кирип калдык эле. Ошондо ошол Зулпагадагы аябай бир берилип ушунчалык суктанып ошол убактын аксакалдардын ынтымагына, ошо менен чоң атамдын кызматын айтып, көзүнө жаш алып ушундай бир эскерип берди эле да. Дейт биз кандай ынтымактуу жашадык бул жерде, мына ушул моллобам деп аймай калат эле. Ушул молло канчабыз ушул жерде намазды кылды. Бизге ушул намаздыкты ошол моллобам үйрөткөн эле деп ошол чоң атамдын кызматтарын, элге болгон ошол намаз үйрөткөндөрүн айтып берип, көзүнө жаш алып ушундай бир толкундануу менен сүйлөп берди эле да. Алла рахмат кылсын, ал киши дагы аламдан өттү. Кыскасы эми ушул. Анан ошол раматылык мен энем айтат эле да. Ошо молло жумак бизде иштеген бар. Татарлар көп болгонго бизде Сүлүктүдө. Анан татарлар көбүнчө арабча жазат экен да, бири-бирине катты. Ошондо эме биринчи баягы түрки саат окшойт да молло жумак дамланыкы. Түркийдагы анан арабийден ушул Куран окуганда анан мухтасарды түзмө-түз окуйт эле да. Түзмө-түз. Ошону түрки окуйт экен да көрсө. Эне рахмал энем айтып көп айтат эле да, ошо бир окуяны. Ошо татарлар бири-бирине кат жазган экен. Ошону карап туруп молло жумак окуп берген экен да. Ар жердечи арабча алфавит мененчи. Окуп берди, сен каяктан билесиң, сен моллосуңбу деп ошентип татарлар таң калган экен да. Сен элестеткен эмес да. Бул билеби, билбейби деп. Алар өздөрү бири-бири менен арабча жазып туруп сүйлөшөт экен да, кат жазат экен. Ошондо арабча жазса баягы окуп берген экен да. Ошол окумдай окуя болгон экен. Бул күчтүү молда деп раматылык энем дагы айтат эле да. Жакшы болду, Алла разы болсун. Мына бир жакшы маалыматтарды алып, эми турмайдамла өзүңүздүн илим жолуңуз ал жактан Сүлүктүдөн бүтүп, анан бул жака келдиңиз. Бул жакта эмеде да окуган экенсиз да, Кызыл Тууда. Ошол жөнүндө улантсак кепти. Биз ошо кичинебизден ошо чоң атабыздан баштаганбыз илим алышты. Ал жерден ошо маалим санын бүтүп, анан бир пара хафтиек деп коет эле. Ошол китептен окуп жүрүп, анан ошо чоң атам баягы айткандай эле, сен мындан ары илимиңди улантыра турган болсоң, лугат окушуң керек деп да, тил окушуң керек, араб тилин окушуң керек. Мен араб тили боюнча мен өзүм мухтасарды түзмө-түз окуган адаммын. Анан беркилерден кыска-кыска окугам деген да. Абдал кыраатты бир аз эле баштап эле, анан сразу эле биз мухтасар окуп кеткенбиз. Аларды мен окута албайм. Анан менде берген китептеринен бар да, ошонун ичинде бир хадис китептерди жазып окуган эмелери бар. Колдо жазган. Колдо жазып. Балким ошол хадистерден дагы аз эле хадисти ошол окуган экен да, мен билишимче. Анан мен ошол андай дамла, мына жаныбызда Молла Зулкайнар дамла бар. Ошодо как раз балдар бар. Балдар менен окуган дагы кызыктуу да. Анан ошо Молла Зулкайнар дамлага тапшырган. Алла рахмат кылсын, Молла Зулкайнар дамланан өтө жакшы көп окудук. Узак убакыт окудук да, мындайча айтканда. Кичинебизден окудук. 9-классты бүткөнгө чейин ошол жерде окудум. Жумасына 3 жолу келип сабак берет эле, бирок ошол жумасына 3 жолу келип сабак бергендегиси өзү эле бизге бир топ сабак болгон экен да. Эмнеге дегенде мен азыркы күнгө чейин жаңы бир маселелерди башка бир жактан уксам дагы, угуп калсам, ошол Молла Зулкайнар дамландан ал нерсени уккан болуп чыгам да, көбүнчөсүчү.
дээрлик бардыгында эле. Себеби дамла ушул жумасына 3 жолу сабак өтсө деле аябай бизге ушул дин жагынан көп талим берген экен да. Мысалы Құранды оқыса, қайсы аятты Құранды оқыса, ошоның тafsirini сразу айтып берет эле да. Кээде ошо tafsirди кызыктуу кылып айтканда, чоңкуп ошол окуяга кирип кетет элек да. Ошон үчүн ушундай бир жаңы маалымат аз да, мындайча айтканда, аз эле нерсе уккандаймын да. Дээрлик көп бардык эле ошо Молозу Кайнар дамла мындайча айтканда фундаментти бекем куйган экен деп түшүнөм да. Алла рахмат кылсын, ошо дамлада окудук. Анан Камчыдан коркуп. Эми ал убакта дамланы камчы менен сабак окутат десе кээ бирлер туура эмес түшүнбөсүн. Ал жерде кызыктуу болуш үчүн гана дамла ошондой метод колдонгон экен да. Себеби дамла мен жаңы барганымда эсимде да. Сен жакшы окуган шакиртини жанына отургузат эле, бул сиз элеңиз да, мындайча айтканда. Анан сиз сабак тапшырат элеңиз. Эгер билбесеңиз, дамла өзү камчы менен бир уруп туруп айтып берет эле. Сизден кийинки окуса, сиз ал ката кетсе, сиз катасын таап дамла айтат эле да. Бул ката окуду, кайеринен ката кетти десе, анан сиз айтып берип, аны камчы менен сиз урат элеңиз, ал андан кийинкисин уруп, бирок катасын айтып бере алса урат эле да. Эгер айтып бере албаса, өзү да камчы жейт эле да, ошо эсимде да. Камчы менен урганда көп кылбай, жөн эле бир аз сестен түшүн эле колдонгон метод болгон. Ошентип катарынан отургузат эле, бул чекесине келгичекти. Мен жаңы барган себептен биягыракта отурат элем. Бирок келгиче мен ушул өзүмдүн каталарымды оңдогонго да жетишет элем да. Бир аз Саат 6-да келет элек, түнкү саат 12 болуп кеткенин билбей калат элек да. Саат 12-де сабакты бүтүрүп, 4-сменге шахтага жумушка кетет эле, субханалла. Ошо дамла айтат эле го, биз бирок кээде ушунчалык мындай ачуусу келгенде катуу урушат эле, бирок ошо ачуусу келгенчелик бар эле да. Эмнеге дегенде, ушунчалык бизге убакыт бөлүп атса, биз жалкоолук кылып сабакты даярдабай келген күндөрү чындап ачылган ичкен. Алла рахмат кылсын, өтө жок чоң бир айтып бүткүс сабактар болгон. Мабда кыраттын үчөөсүн окудук аерде, сарфты жаздырды, нахвын окудук, фикайдан окудук. Majmualata, munabbihattарды окудук. Munabbihat majmualata. Ошолордон кийин мен бул жака келе бердим, анан кийин сизден кийин эле бир жыл өтпөй биз дагы келе бергенбиз да. Ошол убакта эми бир аз чоңоюп калганда бала деген эме болот экен, көчөдө бир аз жүрүп калчу элек. Анан Сапарали Саматов. Ошол экөөбүз кечке курун түнү бир жерден келе атсак, бир сумка көтөргөн, чоң бир клетка сумка көтөргөн, ак көйнөкчөн, топчан бир кишиге жолугуп калдык да. Анан ассалам алейкум деп учураштык. Учурашып, анан жигиттер кандайсыңар деп учурашып биз менен неме кылды. Анан сумканы көтөрүшкөнгө бир аз жардам берип койгула дедим. Болуптур дедик, анан сразу көтөрүшөн жолдо баратсак, 4-мектептин жогору жагында эле да. 4-мектептен эми өткөн экен. Анан көрсө бул устазыбыз ошо Махмат Казы Дамла экен да. Молла Жунайдын баласы. Ошо Дамла ошол убакытта, ал убакта Бухарада иштечкен. Ошолдон уже Бухараны бүтүрүп, эми жумушун бүтүрүп да, эми Кыргызстанга келген маал экен. Өзү деле бирөө айтып берген немесин көрүп калдык эле. Ошондон Молла Сабыр Дамла ошол жалпы кыргыз дамлаларды эми Кыргызстанга кызмат кылабыз деп Бухараны бүтүрүп жыйнаштырып келген убакыт экен да. Ушундай Молла Жунайдын баласы болом. Бухарада медреседе иштедим. Эми Кыргызстанга медресе ачып атабыз. Ошол жакта иштейбиз, Бишкекте деп айтты да. Ошол жолдо бараткандачы, биз бир аз жардамдашып баратканда айтып берди. Ошондой эле менде кызыгуу пайда болду. Ох, Бишкекте медреседе болсо, мен чоң атам менен, Молла Жумак менен Молла Жунай дос. Мен барам да, чоң атама айтам, ушундай медресе ачып алыптыр. 9-классты бүткөндөн баштап кабыл алабыз деди да Дамла. Махмат Казы Дамла. Анан мен как раз 9-ду бүткөн маал, каникул маал эле да. Ошондо үйүнө жеткиргенче ошол өзүнүн маалыматтарын айтып берген да. Ошондон кызыгып анан келер менен эле мен мурда билчү элем, Молла Жунай Дамланын бир баласы ушундай медреседе иштейт деп укканым бар эле да, же чоң атам айткан беле, же ишкылып мен уккан элем да негизи. Бирок ошол Дамлага ошол жашоодо ошентип жолугуп калдык да. Анан Дамла үйүнө чейин ошо маалыматтарды айтып берди, медресе ачыларын айтты, ошол жакта иштерин айтты. Анан үйгө келип эле
чоң атама жолукканда эле сразу айттым, чоң ата ушундай болуп атат. Мен жөнөтөбүзбү десем, мен бир сүйлөшүп көрөйүнчү балам деди. Кийин эме кылам деди. Кийин анан жолугуп сураган окшойт, анан сурап качан жөнөйт, ошолорду тактаган окшойт. Анан ошол жерге медресеге, ошол ачыла турган медресеге окуй турган балдарды лейлек сүлүктүдөн топтоп алып бара турган кылып Молла Исмайыл дамла дайындалган окшойт да. Анан ошол Молла Исмайыл дамла менен бир 10дон ашык бала болуп, биринчи жолу ошол Исфана Бишкек автобус ачылган эле. Ошол жылы 93-жылы бул август айында Лаз турист деген автобустар эле. Ошол автобус менен биринчи жолу келгенбиз да. Бир 10дон ашык бала элек. Эң эле жашы бизбиз да, 9-классты бүткөн. Анан бизден чоң калгандары, армияны бүтүп келген балдар бар эле. Ошолор менен биргеликте анан Молла Исмайыл дамла баардыгыбызды автобус менен алып келген. Автобус менен алып келип ошол Ош базарынын тегерегинде түшкөнбүз да, бир жерге түшүп анан эми таң атайын деп жакшы таң ата элек маал эле. Ошол жерден анан маршруткага отуруп алып, адрес издеп, ошондо Молла Исмайыл дамла жайгашкан жерге алып барган да. Ал азыркы Исанов көчөсү болуп калды окшойт. Кыргызстандын 40 жылдыгы көчө бар эле, ошол жерге 28 деп коет эле ал убакта. 28. Же ошол жерге бардык. Ана жерде бир күн түнөп туруп, анан эртеси күнү Баха 115ке барганбыз. Ал жерде ошол Молла Исмайыл дамла өзү ошол жакта жашайт экен айткан. Бурчта. Бурчта. Чоң үй эле, бир тарабынан дамла жашайт эле, бир тарабында ошо Навайканада бар беле Бурчта. Жашайт эле да. Навайканасынын энесинде жок экен. Кийинчерээк ачылды, бар беле ошол маалда билбейм. Биз келип ал жерде болжол менен бир 2 жуманын тегереги турсак керек. Анан ошол жерде дамла өзү келип, Молла дамла эртең менен бир сыйра сабак берип кетет эле. Анан ошол жерден балдарды бөлгөн да. Бул бала бияка барат, бул бала бияка барат деп. Ошондон бизди бир канча баланы Кызыл Туга бөлүндүк. Кызыл Туга барганда, анан Кызыл Тууда биринчи жолу ошондо ошо бизди алып барган өзү Махмат Лаз дамла, Ашыр дамлалар ошол жерде устаз болуп иштейт эле да. Ошол дамлалар өздөрү дагы барып ошол жерде мындай бирөөлөрдүн үйүндө жашаган негизичи. Биз билгенден ошол бош үйлөрдө жашаган, ошол жердин эли талап кылып, ошол дин окуткан адамдар керек деп ошол жерге медресе ачып, ошол жерде Насирдин деген имамы бар эле. Ошол дамла ал убакта жаш болчу ал киши. Ошол киши анан ошол жерден бир мурда магазин болуп турган имаратты бош калган экен, ошол жерде анан медресе кылып ошол жерге жайгаштырган талабалардан. Дамлалар ошол жерде үйлөрдө жашашкан. Ошол жерде окудук, эми сентябрь, октябрь, апрелге чейин окудук да ал жерде. Ал ортодо бир жолу ошо үйдү сагынып, бир үйгө да барып келгенбиз каникулда. Ошол маалда анан чоң атамдын Мухтар атын ошондо билгем да. Анан ал жерде окугандан кийин анан Өзбек Ажы Чотонов, мына ошол кишинин атасы Таласта бир айылда имам ушундай болгон экен. Анан кошуна айылдарга, өзүнүн айылына ошол медреседен балдарды окутканга медресенин балдарынан сураган экен да. Ошондон бизди ошол Кызыл Туудан бир 10 чакты баланы ар бир айылга бирден барасыңар деп бөлүп, ошол Таласка жөнөткөн да. Таласка барып, ошол биз 3 бала автобустан биринчи түшүп калганбыз. Анан адрести берген, ошол адрес менен барып көрсө ал жер Өзбек Ажынын атасынын экен. Ошол кишинин үйүн таап барганбыз. Барган ал күн бир күн ошол жерде жатып, анан эртеси күнү үчөөбүздү өзүнүн машинесине салып алып, анан айыл Будённый деген айылга алып барган дагы. Ал жерден экөөбүздү таштап, бирөөсүн башка айылга алып кеткен. Анан мени ал жерде Будённый айылынын кошуна айыл Молотов деген айыл бар эле. Ошол жерге алып барган. Ошол жердеги аксакалдар талап кылган экен да, негизи балдарыбыз өзүбүз да ошол намазды, Куран окуганды үйрөнсөк жакшы болот эле деп. Ошол медресенин балдарынан сураган экен, ошол жерде бизди алып барып ошол жерде сабак бергенге.
ар ким ар кандай шартта сабак берип жүрүшкөн ал жерде. Кээ бирлер мечитте, кээ бирлер ошо медресеси бар айыл бар эле ошол убакытта эле. Ошол жерде мен барган айылда мечит бар эле. Бирок ушунчалык мындай берилүү жакшы болгон окшойт. Ошол жердин эли, аксакалдары түшүндүрүп, мугалимдерге чейин түшүндүрүп берген да. Ушундай балдарды окутканы келет деп. Анан ошо мектептин жанынан бир кичинекей кабинет бар экен. Ошол жерди каалоочуларды ошол жерге кабыл алып сабак бере берсин деп, анан өзү мугалимдерден ошо физрук мугалими ар бир класска жарыя кылып, ким кааласа мына Куран окуганды үйрөнгүнөм десе, мына ушул бала сабак бергени келди деп тааныштырган да. Тааныштырган, ошол жерден бир бөлмө бөлүп берген, класс, кичинекей класстан. Ошол жерде апрель, май, июнь 3 ай келген балдарга сабак бергенбиз. Куран окууну үйрөткөнбүз. Андан кийин келип, анан жайкы каникулга тарап кеткенбиз. Жайкы каникулга тарап кетип, анан кайра сентябрда окууга келгенибизде Кызыл Туу айылындагы медреседе ошо бир жыл мурда тамак аш менен камсыз болчу эле да. Анан кийинки жылы тамак аш камсыздоо токтоп калган экен, кайсы бир себептер менен. Анан ошондо тамак аш баары өзүнүн чөнтөгүнөн боло турган болуп, анан ошол убакта аябай турмуш тиричилик кыйын маал болгон да. Айылга ал убакта переговор берип сүйлөшөт элек. Ошондо переговор берип почтадан барып сүйлөшүп эме кылганыбыздан чоң тама айтып калды. Эми азыр турмуш шарты ушундай болуп турган маалда мен пока бир аз эс алат окшойсуң, анда бияка эле кел, биякдагы устаздарыңдан эле сабак алып турганда, кийин дагы мүмкүнчүлүк болгондо дагы медресеге эме кыларбыз деп ошентип калды. Анан биз сабакты токтоттук да, анан кайра айылга кеттик да. Бирок айылга кетикчек бир аз шаарда жүрүп калдык да. Иштейбиз деп бир аз иштеп калып, анан бир 2-3 айдан кийин айылга бардык да. Айылга барсак, как раз ошол жылы устазыбыз Молозу Кайнар Дамла жыл сайын орозодо 1 айга Казакстанга кетчү эле. Бирок ошол жылы 1 жылга суранган экен казактар. Ошол жылы 1 жылга кетти да Дамла. Мен баргандан кийин кетти же мен баргандан мурдараак кеткен бекен ушундай. Мен баргандан кетсе керек, бир аздан кийин эле. Ошондон Дамлабыз Казакстанга 1 жылга кетти, анан сабак бере турган, сабак ала турган эч ким жок болуп калды дагы бир аз бош жүрүп калдым да мен. Барганда анан училищага кирдик, СПТУга. СПТУга кирип, СПТУда дагы окуп аттык. Анан бир күн чоң атам келди дагы анча-мынча сабак сурап калды. Сабак сурап калганда унутуп калган жерлерден суроолор келип калды да. Анан бирөөсүнө жооп берсем, бирөөсүнө жооп бере албай ушинтип туруп калганда, анан балам деп башын чайкап, сен мынтип жүрсөң көп нерсени унутуп каласың. Устазың багым 1 жылга кетти Казакстанга. Мен сени өзү Чимгенге көчүп кеткен маал болчу ошондочу. Чимгенге жакын 5 бала деген айылда Молла Кудайкул Дамла бар да. Мен сени барып Чимгенде жүрөсүң да менин алдымда. Анан Молла Кудайкулга келип кетип окуйсуң деп калды. Анан макул деп, ошол маалда как раз бизди училищедан производственный практика деп сабак бүтүп практикага чыгарганда, бирок практикада ошол убакта ишканалар баары жоюлуп, практика өтө турган жерде жок болуп калган эле да. Анан ошондо ошол себептен анан чоң атам алдына бардым да. Барып практика катары. Чимгенде жүрдүм. Чимгенден анан алып келип Молла Кудайкул Дамлага тапшырды. Мына ушул неберем болот, ушуну окутуп бересиз деп. Ал жерде да балдар окуйт экен. Дамланын өзүнүн үйүндө жатып окуган балдар бар экен. Анан келип кетип окуган балдар бар экен. Ошон Чимгенден бир өзү Дамла болсо деле, бирок карылыкка ушу Куранды жаттатканга бир 3 баланы окутчу эле да Молла Кудайкул Дамла устазыбыз. Улукбек кары, Абдыбасит кары, Муслим кары деп ошолор Чимгенден келип кетет эле. Ошолор менен кошулуп эрте менен келип, анан кээ бирде карылар бир аз эркерээк болот эле да, алар эрте менен болбосо түштөн кийин эле келе берет эле сабакка. Бирок мага Дамла
тапшырма койгон, эрте менен келесиң деген да. Күн сайын эрте менен келесиң. Күн ара эмес, бир жумага 3 жолу эмес, күн сайын эрте менен келип сабак алып кетесиң деп тапшырма койгон. Ошо эрте менен чыгып баамдат окуп алып эле анан чыгып 5 балага келет элем да. Кээде карылар менен чогуу келет элем, кээде өзүм келет элем. Мен келгенде эле ошо дамла бир сыйра сабак сурады, каякта окугансың, эмне окугансың, кандай китептер окугансың деген сурап анан бир сыйра бир аз убакыт үзүлүп калган себептен, кайталоо жок себептен унутуп калгандыктан анан дамла мага сарф менен нахвыны кайталатты. Мен январь, февральда келсем керек. Февраль, март, апрель, май. 4 ай, июндун жарымына чейин почти 5 айдай окудум да. Ошол жерде анан сарфты, нахвыны кайталатты. Ал жерде дагы мулакулай кылдамдан ушундай бир методдор бар эле. Аябай тапшырманы катуу берет эле, катуу талап кылып сурап алат эле. Анан ал жерде кызыктуусу ошо балдар менен кичине иш кылат элек, иштейт элек да. Молодулук кайнар дамлада да көп иш кылат элек, ошол иштер бизге жашообузга пайда болгон экен да. Мулакулай кылдамладан ошо анча-мынча иштерди жасатат эле. Бул иштер силерге жашооңорго керек болот. Үйрөнгөнүңөр өзүңөргө дейт эле. Мисалы мен ошо чалгы чапканды, чөп чапканды чалгы менен ошол 5 баладан үйрөнгөм да. Bizde sülüktü андай жай жок да. Сülтүдө андай чалгы менен чала турган чөп жок да. Орок менен орсоң дагы чалгы менен чала турган эме жок. Анан дамлада жактан ошо дилдин илиминен сырткары турмуш илимдерин да алганбыз. Бул эки дамлабыз аябай көп шакирт чыгарган дамлалардан. Дин илими менен биргеликте жашоонун дагы керектүү болгон жумуштарын үйрөтүп өстүргөн да. Алхамдулилlah. Анан ошол убакта мен теңди мен классташтарым баары мектепти бүтүп шаарга окуу жайга жөнөгөн маал эле. Анан ошол жылы анан мен да исламскийге тапшырам деп эметсем, ал жерде окуган балдар, Мулакулай кылдамлада окуган балдар бар да, менден мурдагылар. Дамла бизге жооп бербейт дагы, сага жооп бере беле. Бизге көптөн бери жооп бербей жүрөт деп эметсе, анан өзүмчө көңүлүм чөгүп, жооп бербесем эмне кылат экен деп, билбейм, максатым ушу исламскийге тапшырыш болгон да. Чоң атама айттым, ушундай болуп атат. Жооп берсе барам, жооп бербесе да биякта окуй берем да десем, мен барып сүйлөшүп коем да деди да чоң атам. Анан билип турат да бул Бишкекке исламскийге баргыс келип. Бир көрүп кеткенсиз биякта. Бир көрүп кеткенбиз. Анан дамла чоң атам барып бир күн бар, анан балам эми ушинтип уруксат берсеңиз ошол жака окууга жөнөтөйүн десе, анан макул болуп дамла уруксат берди. Дамланын дуасын алып исламскийге окугандан бияка жөнөп калдык. Анан келип бияктан 95-жылы келип тапшырдык. Ошол убакта сиздер бүтүрүүчү курс элеңиздер. Сиздердин ошо окууну бүтө элексиздер, бирок аябай арабчадан переводчик болуп жүргөндөрүңүздөр эсимде. Мына ушунчалык болот экен деп, ушунча арабча сүйлөгөнгө эмеге кызыгып жүрдүк да. Анан 1 жылдан кийин сиздер бүтүп, сиздер ошо устаз болуп иштеп калдыңыз. Андан кийин ошо 5 жыл ошол жерде окудук. Азыр көптүр ал жерде устаздарыбыз Моллогаз дамла биринчи келгенден эле бизге куратор болду. Бир топ мотивацияны ошо Моллогаз дамладан алдык. Кандай окуш керек экен, дин деген терең түшүнүү экен, ушул дин илими аябай терең экен деп Моллогаз дамла, Хашим дамла, анан кийинчерээк Ашыр дамла келди, Сыражын дамла келди. Мына ушул устаздардан сабак алдык. Ошентип 95-жылы исламскийди бүткөндөн кийин анан ар кимибиз ар кайсы тарапка кеттик. Турмуш шартка байланыштуу иштеш керек болду. Ошону менен биз базарга ишке кеттик, ошо менен үйлөндүк. Кайра эле ошол базар менен болуп, бир аз соода иши менен алектенип жүрдүк. Анан Сокулуктан Аллах насип кылып үй алып, Сокулукка жашап калдык.
ошол жерде жашап жүргөндөн биздин көчөдө мечит жок эле. Бирок азыркыга чейин баа берсе болот. Ошол бизде Имарова деп коет, Имар ажи. Ошол көчөнүн аксакалы. Азыр эми бир аз ден соолугуна байланыштуу үйдө. Ошол киши кагазга жазып ар бир үйгө орозодо таравих намазын чогуу окуйлу, нол үйгө окуйлу деп ошол бир ошол көчөдө жашагандар кезек менен үйүнө таравих үйү кененирээктер да. Бир канча кишинин батыра ала турган комнатасы барлар таравих намаз окуганга жамаат түзө баштады. Сокулукта ошол көчөдө бул болжол менен бир 15 жыл мурдагы окуя да. Балким андан да көп. Ошо Имарова кагаз менен өзү жазып, аксакал киши ар бир үйгө кирип, ошо мусулмандар жашаган үйгө кирип кагаз менен таркатып, орозодо нол үйдө таравих намаз окуйбуз. Жамаат менен окуйлу деп, ушундай демилге көтөрүп, ошол жерде жамаат уюштурду да. Только орозодо гана жүрдүк бир 5-6 жыл. Картан болот аксакал? Сүлүтүнөн болот ал киши дагы. Балдарын таансаңыз керек. Айтар ажынын атасыбы? Ошол кишинин атасы. Мен классташым, Султан атасыбы? Ошол киши. Ошол киши анан бир 2-3 бир баланын үйүндө окудук, анан кийин 1-2 жыл башка кишинин үйүндө окудук, анан аягында ошол 4-5 жылдай окудук ошо Имарованын үйүндө окудук. Анан жай келип калды. Коросунда эле окуп жүрдүк. Анан ал жерде намазкана пайда болду. Бир киши ошол жерде өзүнүн квартирант кармаган, анан магазини бар, бир ишканасы бар киши бар эле. Ошол магазиндери эмелер токтогонун квартирантканасынын бир четин намазканага берди. Ал жерде уже 5 убакыт окуй баштадык. Анан эми ал жерде ошо төгөрөктө бир аз илим алгандардан мен эле болуп калдым окшойт. Ошон үчүн элде ошо имам бол деп эле ошо алдына өтүп имамчылык кылып жүрдүк. Анан ошол жерге Аллах Таала насип кылып, ошол жергиликтүү жашоочу балдардан, ошол жердин жигиттеринен аракет кылып, мечиттүү болуп калышка салым кошуп, ошол жерге бир спонсор таап келип, мечит салды. Эми имаратыбыз мечит, бирок ал жер намазкана болуп катталып турат азырынча. Мечит болгонго даярдыктар көрүлүп атат. Ошол жерге мечит салынып баштаганда райондун имам хатибине бардык да. 2-3 аксакал менен ошол спонсор таап келген жигиттер менен биргеликте бардык. Ушундай мечит ачылып атат, мечит салынып атат деп алдынан өттүк, жакшы экен деп икрамдамла жакшы кеңештерин берди. Ынтымактуу болуңуздар, ушу мечитиңиздерди тургузуп алыңыздар, намазыңыздарга бекем болуңуздар деп таапеттерин берди. Мечит бүткөндөн кийин ачылыш болду. Ачылыш болордон ал жерге имам керек болуп калды. Анан дамла айтты ушундай. Биз эми жамаат менен бардык, барып айттык. Мен өзүм жекече айттым, неге дегенде мен соода иши менен жүргөн себептен көп жамаат менен бирге боло албайм. Анан дамла ушундай бизге эртелик кеч жамаат менен бирге боло турган бир имам таап берсеңиз жакшы болот эле десем. Сразу эле биринчи жашай турган жер барбы имам үчүн деди. Анан жашай турган жер жок десем, анда жашай турган жери жок болсо анда өзүңүз буласыз деди дагы. Бир кишини жоопкерчиликтүү кылып бекитпесек, жамаат болушу дагы жакшы эмес. Деди анан ошол жерге байлап эле имам болосуз деп чечим чыгарып койду. Анан ошол намазканада ошол 2017 жылдан бери имамчылыкта кызматтабыз. Алла разы болсун. Өтө сонун маалыматтар болду. Молла Жумак дамла жөнүндө. Мен ошол сүйлүктүдө моллулук айнада чогуу окуганбыз эле жүрүппүз да. Az bul malumatlar men için de жаңылык болду. Эмеде Кызылтуда окуганыңыз, Молла Кудайкылда окуганыңыз турмай дамла. Алла разы болсун. Анда бизде ошолар бир сабактын акырында ошо келген дамлабыз жаштарга бир насаатын айтат. Мына камераны карап туруп жаштарга бир насаатыңызды айтып койсоңуз турмай дамла. Алла разы болсун сиздерден да. Биз эми көп деле кызмат кылып үлгүрө элекпиз. Чоң атабыз боюнча да маалымат берген биз үчүн дагы жакшы болду. Анткени тарых ушул илгеркилердин өткөн жолу биз үчүн сабак. Мына ошондой кандай кыйынчылыктарды окуган болсо дагы ошол илимдерин таштабастан, амалдарын таштабастан
ушундай бир кысымдардан дагы коркпостон ушу элге кызмат кылып өткөн мына ошолордун жашоосу биз үчүн чоң сабак да. Мына ошол сыяктуу эле кандай акыбал болбосун дин менен жашаганга ар дайым бекем болууга чакырат элем. Негизи Аллах Таала бизди жаратып жөн эле таштап койбостон бизге бир максатыбызды айтып кеткен да, максатыбызды буйрук кылып кеткен. Биз негизги максатыбыз Аллах Тааланын ыраазылыгын табып жашап өтүү. Ошол себептен жалпы эле журтташтарыбызга, элибизге, мына ушул келечектеги жаштарга кайсыл жерде болбосун биз Аллахтын пендеси экенибизди унутпастан ар бир кылган ишибиз Аллах Тааланын буйругуна дал келе турган кылып жашап өтүүнү суранып кетет элек. Анткени кайсыл жерде Аллах Таала эмне ишти буйруган болсо, ал сөзсүз түрдө биз үчүн пайда экен да. Аллах Таала кайсы нерселерди кылбагыла деп тыйган болсо, мына ошол нерседен биз тыйылсак, ал да биздин пайдабыз үчүн экен да. Ошол себептен биз дайыма Аллах Тааланын өкүмүнө ылайыктуу жашаганга аракет жасап жашап өтүшүбүз керек. Анткени динден башка, Аллах Тааланын өкүмүнөн башка жакта сөзсүз түрдө адам адашып, сөзсүз түрдө адам зыянга учурап калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн жалпы эли журтубузга, жалпы эле жаштарга ушундай бир Алланын өкүмдөрүн толук аткарып жашоого Аллах Таала өзү мүмкүнчүлүк берсин. Алла разы болсун. Анда биз урматтуу көрүүчүлөр, biz ар бир сабактын акырында бир икая айтып көнгөнбүз. Анда мен бир икая айтып берейин. Азыр мына Турмайдамыл айтып кетти. Жанакы имараван аксакалды ушунчалык аракет кылып, баягы уюштурду деп атпайбы? Ошого бир бай киши бар экен. Ошол бир бай киши жөнүндө мен айтып берейин. Бир бай киши дейт, ушу айылына бир кудук каздырды дейт да. Кудук каздырып элге пайдасы тийсин дептир. Кечинде эле эртеси күнү келиптир баягы байга. Ошол бирөө ошону эмне ичин баягы жаман тезектерге толтуруп тегерегинде булгап салыптыр деп келиптир да. Мейли, ошону силер жакшылап тазалап коёр эле, бир кечинде аңдыгылачы ким экен дептир. Анан кечинде аңдыса, ошонун эле эки бир тууган агасы экен. Аталаш агасы экен. Ошондайдан кечинде эртеси келиптир дагы баягы байга келиптир, эми туура эмес иш болду. Бирок ошол өзүңүн тууганың экен деп ойлонуп калыптыр. Талап койгон экен. Эртеси күнү караса, дагы эле ошол көрүнүш дейт да. Эртеси күнү дагы айтып келиптир. Ошондой деген экен, макуланда да. Анан баягы ойлонуп отуруп, эртеси жанагы бир баштыкка ундан, бир баштыкка балдан, бир баштыкка майдан алып туруп көтөрүп, ошол барып тууганына такылдатыптыр. Эшик такылдатса, ошол чыккан экен, кандай жакшы. Мен сени зиyaratка келдим эле деп кирип отуруп сүйлөшүп кечирип кой. Мындай ойлосом көптөн бери мен сени менен катышпаптырмын, Аллах акыбалың сурабаптырмын деп ошону отуруп айыбын айтпаптыр. Айыбын айтпай эле ошондой зиyaratка отуруп кетти дейт да. Анан кийин эртеси күнү кайра эле баягы аңдыйт да элдер, аңдыса баягы эле киши келип туруп анча-мынча тегерек четин шыпырып кайра тазалап кеттир баягы кудуктунчу. Демек бул аксакалдан жана кудук казган кишиден кандай сабак алабыз? Жакшы мамиле менен элди оңдогон жүрөк сөзсүз түрдө башка жаман адаттагы адамдарды да оңдойт. Неге? Себеби дегенде ошол жаман адам, жаман адаттагы адамды биз душмандык менен эч качан оңдой албайт экенбиз да. Ага дагы жакшы мамиле менен биз оңдойт экенбиз. Мына ошентип биздин сабагыбыз дагы жыйынтыкталды. Анда сабактын акырында Тургунбай дамладан бир дуасын алып жыйынтыктайык. Бисмилlah. Amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Жараткан Аллах өзүң бардык нерсени көрүүчү, угуучу, билүүчү затсың Аллахым. Аллахым баарыбызга, эли журтубузга тынччылык, аманчылык бере көр, Раббил аламин. Аллахым жергебизге бакубатчылык бергин, Раббил аламин. Аллахым элибизге, журтубузга иман, хидаят бергин, Раббил аламин. Аллахым биздерди ар кандай адашып калуудан өзүң сактай, Раббил аламин. Аллахым мына ушул бүгүнкү ушундай бир көрсөтүүнү уюштурган мына ушул Ниматлар дамла жана ошондой эле кызмат кылып аткан жалпы дамлаларга Аллах Таала өзү илимдерине илим кошкон болсун Аллахым. Ар бир кылган иштеринин Аллахым мөмөсүн кыяматта ахиретте Аллахым өзүң соопторун
arttırıp berin ya Rabbil Alemin. Ya Allah'ım ömrünün ayaklarına çeyin Allah'ım özünün dinine hizmet kılgan insanların katarına koşkun ya Rabbil Alemin. Amin. Ya Allah'ım übüllelerine tınçılık, amaçlık verin ya Rabbil Alemin. Her bir işlerine Allah'ım özün bereket verin ya Rabbil Alemin. Amin. Ya Allah'ım cevabımızda übüle özünden tınçılık, amaçlıkta Allah'ım özünün yüzünü körülken nasip kılın ya Rabbil Alemin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Allah'ım.